Улуттук банк узаган жылда баа туруктуулугун камсыз кылуу максаттарына жетишти. Жалпысынан жыл жыйынтыгы боюнча өлкө экономикасы өнүгүү жаатында оң натыйжаларды көрсөткөн. Аны өткөн жыл үчүн алдын ала берилген макроэкономикалык көрсөткүчтөрдө тастыктап турат. Өткөн жылда Кыргызстандын алтын валюта резерви 2,5 миллиард долларды түзүп, алтын валюта кору 268 миллион долларга көбөйдү. Продолжилась работа по увеличению. Өткөн жылда баа туруктуулугу камсыздалды. Бүтүндөй жыл ичинде баалар орточо алганда 1,1%га, инфляция жылдык 3,1%га өстү. Валюта рыногунда туруктуу жагдай байкалды. Алтын валюта резервинин өсүшү катталды. Экономиканын долларлашуусу төмөндөдү. Региондордо банк инфраструктурасын өнүктүрүү жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу боюнча иш мерчемдери аткарылды. Өлкөнү санариптештирүүнүн алкагында банк тармагы да автоматташтырылган электрондук кызмат көрсөтүүнү жайылтууну колго алды. Заманбап тенденцияны утурлай электрондук капчык, банк карталары, интернет банкинг кызматтары киргизилди. Учурда 90 миңге жакын жаран Элкарт улуттук картанын электрондук тиркемесин колдонот. Узаган жылдын 9 айынын жыйынтыгы менен электрондук капчык колдонгондордун саны 1,5 миллиондон ашты. Мурдагы жылдарга салыштырганда бул сан миллионго жетчү эмес. Электрондук капчык аркылуу акча жүгүртүүлөрдүн саны көбөйүп, жалпы сумма 1,5 миллиардты түздү. Банктык төлөм карталары аркылуу жүргүзүлгөн операциялар да көбөйдү. Өткөн жылы жарандар 240 миллиард сомдун тегерегиндеги сумманы банк карталары аркылуу жүгүртүшкөн. Накталай эмес төлөмдөрдүн санынын көбөйүшү менен банкомат, пост терминалдар жана төлөм терминалдарынын саны мурдагы жылдарга салыштырганда 1,5 миңге көбөйдү. Алыска айылдардын жашоочуларын банк кызматтары менен камсыздоо максатында пилоттук долбоор иштеп баштады. Анын алкагында Нарын, Ош, Жалал Абад облустарындагы 127 айылга көчмө кассалар жетти. Аймактарды өнүктүрүү саясатын аткаруу максатында өткөн жылда Улуттук банк каржы мекемелерине кошумча каржылоо жүргүздү. Банктар аркылуу берилген насыялардын эсебинен региондордо орто жана чакан ишканалар ачылды. Бизнес долбоорлор ишке ашырылды. Коммерциялык банктар тарабынан 500 миллион сомго жакын жалпы суммада 75 ири регионалдык долбоорлор каржыланды. Мындан тышкары регионалдык долбоорлорду күрөөсүз каржылоо боюнча долбоорлор ишке ашырылып, алардын алкагында өлкөнүн региондорунда 360 миллион сом суммасында 84 долбоор каржыланган. Аймактык долбоорлорду каржылоону колдоого алуу үчүн Улуттук банк кепилдик фондго 550 миллион сом инвестиция бөлгөн. Бул айрыкча күрөөлүк камсыздоону сунуштоого мүмкүнчүлүгү жок аймактардагы ишкерлерге жардам болду. Национальный банк в 2019 году в рамках исполнения указа президента Кыргызской республики об объявлении... Улуттук банк банктык кызмат көрсөтүүлөрдү санариптик трансформациялоонун 2020-2021 жылдарга каралган негизги багыттарын кабыл алып, санариптик банктык технологияларды өнүктүрүү жаатында негизги багыттарды белгиледик. Региондорду өнүктүрүү жана экономиканы санариптештирүү демилгесинин алкагында финансы кредит уюмдарынын калкты аралыктан тейлөө мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү ишин колго алдык. Өткөн аптада эле Улуттук банк Борбор Ажада эң алдыңкы деп эсептелген заманбап жана жогорку сапаттагы маалыматтарды иштеп чыгуу борборун ишке киргизди. Дата борбор Улуттук банктын негизги милдеттерин, төлөмдөр жана соода тутумдарынын, мамлекеттер аралык төлөмдөр жана эсептешүүлөр, электрондук документ жүгүртүү, түндүк борбору менен маалымат алмашууну жана банктык ички операциялык ишмердикти камсыз кылат. Аталган дата борбордун ачылышы өлкөнү санариптештирүүдөгү негизги кадам катары бааланды. Улуттук банктын алдыда аткара турган иштеринин негизгиси 2018-2040 жылдарга карата белгиленген өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясы жана бул жылга карата белгиленген мамлекеттик саясатты ишке ашыруу милдети турат. Амантур Шергазиев, Азамат Жапаков, Ала Тоо 24.